Саламатсыңар балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз синтаксистик байланыштын түрлөрү. Синтаксистик байланыштын түрлөрү экиге бөлүнөт. Тең байланыш жана багыныңкы байланыш. Тең байланышка мисал келтирип көрөлү. Эрмек Баястан бүгүнкү кеченин коноктору болушту. Бул жерде Эрмек менен Баястан болушту деген сөз айкашын алсак, Эрмек жана Баястан бири-бирине тең байланышта болду, бири-бирине багынган жок. Бул тең байланыштагы сөздөр болот. Ал эми багыныңкы байланыштагы сөздөргө мисал келтирип көрөлү. Балдар циркке барышты. Циркке барышты. Барышты негизги сөз, циркке багыныңкы сөз. Багыныңкы сөз негизги сөзгө багынып турду. Ошондуктан багыныңкы байланышта болот. Эми сөз айкаштарынын байланыштары 4кө бөлүнөт. Ээрчишүү байланышы, ыкташуу байланышы, башкаруу байланышы жана таандык байланыш. Ыкташуу байланышы деген эмне? Ыкташуу байланышында жөнтөмө мүчө уланбайт. Багыныңкы сөз багындыруучу сөздүн ар кандай белгилерин көрсөтөт. Мисалы, кызыл алма, узун жол, бат басуу, жылмайып күлүү жана башка сөздөрдү алсак болот. Бул жерде багындыруучу сөзүбүз же болбосо негизги сөзүбүз алма деген сөз. Ал сөзгө багынып турган сөз кызыл деген сөз. Бул жерде кызыл деген багыныңкы сөзгө жөнтөмө мүчө уланган жок. Ошондой эле узун жол, жол багындыруучу сөз, узун багыныңкы. Багыныңкы сөзгө жөнтөмө мүчө уланган жок. Бат басуу, басуу негизги сөз, же болбосо багындыруучу сөз дейбиз. Ал эми багыныңкы сөз бат, бул жерге дагы жөнтөмө мүчө уланган жок. Жылмайып күлүү, күлүү багындыруучу сөз, жылмайып багыныңкы сөз, бул жерде дагы жөнтөмө мүчө уланган жок. Таандык байланыш. Бир заттын башка бир затка таандык экендигин көрсөтөт. Жана багыныңкы сөз дайыма илик жөндөмөсүндө болот. Мисал келтирели. Элдин пейили, бөлмөнүн ичи, эне мээрими же болбосо эненин мээрими десек болот. Баланын жыты, бала жыты жана башка сөздөрдү алсак болот. Элдин пейили дегенде негизги сөз пейили, бул жерге таандык мүчө уланды, и деген. Элдин бул багыныңкы сөз, багыныңкы сөзгө илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү уланды. Кийинки сөздү да карап көрөлү. Бөлмөнүн ичи. Ичи бул багындыруучу сөз, уңгусу ич, и таандык мүчө. Бөлмөнүн уңгусу бөлмө, нын илик жөндөмөсүнүн мүчөсү. Бул таандык байланыштагы сөз айкашы болот. Эненин мээрими. Айрым убакта эне мээрими бала жыты деп жазылат. Эненин илик жөндөмөсүнүн нын мүчөлөрү көмүскөдө болуп калат. Биз ошону алмаштырып албай туура табышыбыз керек. Эне мээрими деп, ыкташуу байланышы деп алмаштырып албашыбыз керек. Бул жерде дагы эне уңгусу, нын илик жөндөмөсүнүн мүчөсү, мээрим уңгусу, таандык мүчө. Башкаруу байланышы. Багыныңкы сөз барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө болот. Мисалы, мектепке баруу, жерден алуу, китепти окуу, топту ыргытуу. Бул жерде байкасаңар балдар, таандык байланышта жана башкаруу байланышында көмүскөдө болгон мүчөлөр болот экен. Ал таандык байланышта илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү, ал эми башкаруу байланышында табыш жөндөмөдөгү ны мүчөсү көмүскөдө болуп калат экен. Эми ар бирине токтолуп көрөлү. Мектепке баруу. Баруу негизги сөз. Мектепке бул багыныңкы сөз. Мектеп уңгусу, га барыш жөндөмөнүн мүчөсү. Бул этичтик сөз айкашы болот экен, себеби негизги сөз этичтен болду. Жерден алуу. Алуу негизги сөз. Жерден багыныңкы сөз, уңгусу жер, ден чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, дан мүчөсүнөн алынган. Китепти окуу. Окуу негизги сөз, багыныңкы сөз китепти,
Китеп уңгусу ны табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Топту ыргытуу. Ыргытуу бул негизги сөз, багыныңкы сөз. Топту. Топ уңгусу ны бул табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Бул жердеги бардык сөз айкаштары эчтик сөз айкаштар, себеби негизги сөздүн баары тең этиш сөздөн болду. Ээрчишүү байланышы. Менен баяндоочтун байланышы. Сөз айкаш эмес, сүйлөмдү байланыштырат. Багындыруучу, баяндооч багыныңкы түгөй болот. Мисалы, күн бүркөлдү, ажар келди, шам жагылды деген сүйлөмдөрдө күн бул багындыруучу сөз болот, ал эми бүркөлдү багыныңкы түгөйү болот. Дайыма экөө бири-бирин ээрчип жүрөт. Ажар багындыруучу, келди багыныңкы. Шам багындыруучу, жагылды багыныңкы түгөйү болот. Эми биз жөндөмөлөрдү эстеп алалы. Аточ, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш деген кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Эми ушул жерден биз үй деген сөздү жөндөп көрөлү жана сөз айкаштарын жасайлы. Аточ, үй, үй салынды. Бул жерде ээрчишүү байланышы болду. Үйдүн ичи. Үй дегенге нын илик жөндөмөсүнүн мүчөсү уланды, таандык байланышта болду. Үйгө баруу. Га мүчөсү уланды барыш жөндөмөсүнүн. Бул башкаруу байланышы болду. Үйдү жыйноо. Үй уңгусу ны табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү башкаруу байланышында болду. Үйдө болуу. Да мүчөсү жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланды, бул дагы башкаруу байланышында. Үйдөн чыгуу. Үй уңгусу дан чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, бул дагы башкаруу байланышындагы сөз айкашы болду. Эми балдар, биз силер менен тапшырмалар менен иштеп көрөлү. Берилген сөз айкаштарына талдоо жүргүзгүлө. Ар бир сөз айкашына талдоо жүргүзөбүз. Биринчисин үлгү катары көрсөтүп берейин. Бешик терметүү. Бул эркин сөз айкашы, эчтик сөз айкашы, себеби багындыруучу сөзү терметүү, негизги сөзү эчтен болуп атат, ошондуктан эчтик сөз айкашы болот. Башкаруу байланышында бешикти терметүү. Ти деген табыш жөндөмөсүндөгү мүчөсү көмүскөдө, ошондуктан бул башкаруу байланышы болот. Калгандарын өзүңөр дептерге жазып, ушундай кылып иштеп көрөсүңөр. Андан кийинки тапшырмабыз сөз айкаштарын байланыштар боюнча бөлгүлө. Биз барабыз, алтын балалык, күн нуру, төшүн кагуу, тунук булак, китеп тыштоо, ташты көтөрүү, азим алды, бала багуу, сөздүн күчү, оорудан сактануу, баласын күтүү, күнгө күйүү, гүлдү сугаруу, агай сүйлөдү деген сөз айкаштарын силер байланыштарга карата бөлүп чыгасыңар. Ага мындай таблица түзүп койдум. Мисалы, биринчисин көрсөтө кетейин. Биз барабыз деген кайсы байланышта түзүлгөн? Ээрчишүү байланышы, менен баяндоочтун ээрчишүүсү. Алтын балалык, ыкташуу байланышы, багыныңкы сөзгө эч кандай жөндөмө мүчө уланган жок. Күн нуру, таандык байланыш, күндүн нуру, нын мүчөсү, илик жөндөмөсүнүн мүчөсү көмүскөдө. Төшүн кагуу, башкаруу байланышында, эмнесин, табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланды, ны мүчөсү. Төш дегенден кийин жак мүчө, анан табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Мына ушундай кылып силер дагы калган сөз айкаштарын жайгаштырып чыгасыңар. Ушун менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактарда жолукканча сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.